бүт аламдын жападан жалгыз жаратуучусу, 18 000 аламдын кожоюну жана момун мусулмандардын ырыскысын таратуучусу, жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор. Анын сүйүктүү пайгамбары, момун мусулмандардын шапаатчысы Мухаммед Мустафага салам жана салават айтабыз. Ассаламу алейкум, кадырман калайык, кадырман мусулман журтчулугу. Касиеттүү Рамазан айы каалгабызды кагып, ар бирибиздин үйүбүзгө кучак жайып кирип келди. Бул ай берекеси менен, ырыс кешиги менен, өзүнүн руханий эсепсиз байлыктары менен биздин жашообузга келди. Биз мына ушул Рамазанга даярдык, орозо тууралуу ой толгоолор алкагында жыл сайын чыгып келе жаткан Орозодо 30 күн аттуу теледолбоор менен сиздердин үйүңүздөрдө ар бириңиздердин экраныңыздар аркылуу сиздерге салам айтып келдик. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу мусулман журтчулук. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын мусулмандар дин башкармалыгынын Азирети муфтийинин орун басары Шергазиев Жоробай ажы жана коомдук ишмер, журналист, ушул көрсөтүүнүн, ушул долбоордун автору Мыктыбек ажы Арстанбек. Ассаламу алейкум. Кош келипсиздер. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Орозолор кандай башталып атат? Алхамдулилlah. Биринчи сиздерге ушул дагы бир кош келипсиздер деп айтуу менен сиздерге ушул эркин микрофон берели. Орозого болгон даярдыктар тууралуу жалпы журтчулук менен саламдашуу жөнүндө айта кетсеңиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil аламин. Ва салату ва салам аля саййидил мурсалин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Эң алгач жараткан Алла субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Аллах субханаху ва тааланын жалгыздыгына, Алланын барлыгына бирлигине ыйман келтирип, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашаган бардык биздин телекөрүүчүлөргө жана мусулмандарга Алла тааланын үзгүлтүксүз рахматы, мерими, хидаяты, нуру боло берсин дейбиз. Чындыгында орозону аябай бир жакшы даярдык менен күтүп аракет кылдык. Анткени пайгамбарыбыздын жакшы бир дуасы бар экен. Аллахума барик лана фи шабан ва баллигна рамадан деп. Аллахым биздин шабаныбызды берекелүү кылгын жана бизди орозого жеткиргин деп пайгамбарыбыз дуа кылчу экен. Демек мына ушул бардык кыргыз элибиздин мусулмандардын куттуу берекелүү орозо айылы куттуу болсун дейбиз. Мына ушул айда ар бир адам Кудай менен болгон мамилесин оңдоп, жан дүйнөсүн байытып, Алла Таала парз кылган орозону кармап, элибизге, жерибизге, динибизге, мамлекетибизге, үй бүлөсүнө бата дуа кылып, Кудайдан көптөгөн дуаларды сураган болсо, буна ушул айларда бардык дуалар кабыл боло турган айлар. Рахмат. Азикебиз баарыбызга белгилүү мына ушул көрсөтүүнүн, ушул долбоордун автору катары жыл сайын сиз өзүңүз көрсөтүүңүздөрдө ушул жайда алып барып келесиз. Бул көрсөтүүдөн көптөгөн мекендештерибиз жагымдуу насааттарды угуп, өздөрүнүн жан дүйнөлөрүн байытып келишет. Мына ошол көрсөтүүлөрдө сиз байма-бай баса белгилеген бир тема бар. Бул момун мусулмандын Рамазанга болгон сагынычы, күтүүсү. Мына ошол сезимдер тууралуу өзүңүздүн бүгүн конок катары жеке сезимдериңиз тууралуу бөлүшө кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Assalamu алейкум. Мен үчүн өзүңдүн долбооруңда конок болуп отуруш чындыгында бир улам эле Assalamu алейкум телекөрүүчүлөр баштап үйчүдөй болосуң да өзүң. Аллах ыраазы болсун. Биринчиден мен 5-чи каналга чын дилимен ыраазылык билдирем. Ошо 2 жыл катары менен бизге ушул долбоорго мүмкүнчүлүк түзүлүп, ошо келишимдин негизинде иш кетип атат. Аллах ыраазы болсун 5-чи каналдын чыгармачылык жамаатына, ошо пультта турган режиссеруна, жетекчилигине, операторлоруна, Акылбек, сизге Аллах ыраазы болсун. Ошо быйыл Аллах субханаху ва тааланын бир жупуну колуна жакшы бир ибадат кылып алсын деп бизден ошо оор түйшүктү алып, ошол орунга отурганыңызга мен чын мына ошо учурдан пайдаланып ыраазылык билдирем. Жылда мен Рамазанды аябай күтөт элем, Акылбек. Бирок жылда Рамазанды күтүү телевизиондук журналист үчүн башкача да. Бул жана пахта теримге элдин баары пахта маусымга даярданат го.
Анан табилчи эмнеге даярданат? Ошондой эле да, жана билбейм, түштүктө табилчи деген сөз бар. Велосипедти минип алып кулагында ушундай карандашын неме кылып, анан кийин пахта терим башталганда анын иши дептер менен калем да, кыйратып койгонсуп. Биз ошондой даярданат элек да. Анан быйыл чындап айтсам мен Рамазанды бир өзгөчө күттүм. Жөнөкөй катардагы адам катары ибадат кылганды сагынган экенмин. Ошо таравихке туруп, үй бүлөм менен ооз ачып, мен ушу 10 жылдан ашык убакыт ичи ушу орозодо 30 күн менен жүрүп, үй бүлөм менен ооз ачкан учурум аз эле болот. Чындап айтсам, таравихке былтыр такыр турган жокмун. Былтыр стафиралла болбой калды, мүмкүнчүлүк 30 күн эфирде жүрдүк ушу таравих учурунда. Анткени бул долбоор таравихке барбагандар үчүн чыгарылган долбоор да өзү. Ушу үйдө турган энелер бар, аталар, агалар, таравихке мүмкүнчүлүгү болбогондар бар, балким таравихке эле кызыга электер бар. Ошолор үчүн бир орозонун шааны деп ачкан элек. Быйыл алхамдулилла мен чын айтам, Аллах күбө, аябай күттүм. Эчтеке кылбай ушу Рамазанда ибадат кылам деп. Сагынычыбыз алхамдулилла Аллах насип эткен экен. Ажык айткандай, Аллах Таала ушул айга жеткирген экен, кече көзүбүз жашка толуп, биринчи таравихти аябай биринчи жолу көптөн бери өзүмдү жана жер кезип, кыдырып жүрүп үйүнө кайткан адамдын бир сезими болот го. Мына ошондой сезим болду да таравихте турганда. Алхамдулилла. Рахмат. Мына ушундай сезимдер менен бөлүшүү кандай гана жакшы нерсе. Анткени ар бир адамдын көкүрөгүндөгү балким бир жарала албай турган сезимдеринин жаралуусуна дагы түрткү болот деп ойлойбуз. Азыр эми биздин учурда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ушул убакытка чейин орозого карата кандай даярдыктарды көрдүңүздөр, кандай иш-чаралар болду, ошолор тууралуу дагы айта кетсеңиз. Ооба, жылына эле биз бул чындыгында ороз айы эң куту берекелүү ай болгондуктан, Алланын эң парз кылган орозо тутууга ай болгондуктан, дайым эле биздин диний башкарма ушул даярдыктарды көрөбүз. Бардык мечиттерди тазалап, айлана чөйрөсүн тазалап, мечиттин ичин жакшы кармап, андан дагы негизгиси мына ошол орозо айында таравих намаздарында хатым болсун деп, ошол хатымдарга көбүрөөк көңүл бурабыз дагы. Мына азыркы учурда биз мындай сыймыктанып деле айтсак болот да, бизде 4000ден ашык карылар пайда болуп калды. Биздин Рамазанга дагы даярдыктын бири Казакстандан, Россиянын көптөгөн областтарынан бизге расмий каттар келет. Бизге карыларды жибериңиздер деп. Биз карыларды экспорт кыла баштадык мына. Командировка кыла баштадык. Өздөрү алып барабыз, алып келебиз, бардыгын жоопкерчиликтин мойнуна алабыз деп. Бул да аябай жакшы нерсе ажеке, себеби биздин карлабыз ошол жака барып, ал жерде 30 күн Куран окуп, таравихке өтүп келип ачат да. Мен өзүбүздүн ички даярдыктардын дагы мына ушул жиберип атканыбыз, Кыргызстандын, кыргыз карылардын ошол жака барып илим билимдерин карлыктан таратып атканы бул эң бир жакшы даярдык деп эсептеп келем. Андан сырткары ошол дайыма Азирет муфтийибиздин буйругу бар, ошол бардык мечиттерде колдон келишинче хатымдарды өткөзгүлө деген. Эми азыркы учурда бизде мындай эсептер жүрүп атат, Кудай буйрса. Бул дагы 1-2 күндө маалым болуп калат. Кыргызстанда мисалы 2000ден 2800дөн ашык мечит болсо, канчасында таравих намазы окулгандыгы бул да Кудай буйрса жакшы күндө маалым болуп калат. Жакшы. Ушул учурларда дагы мен бир кулактандыруу иретинде Бишкек шаарында жашаган жашоочуларга, мекендештерибизге бир жакшы нерсени айта кетейин. Бүгүнкү күндө мына ушул Рамазандын алгачкы күнүнөн тарта ооз ачар учурунда көптөгөн мечиттерибизде мекендештерибиз үчүн, Бишкек шаарынын коноктору үчүн дастаркондор жайылып, сооп алам деген мекендештерибиз ифтарлык берип атат. Ошол жерге келүүсүн мекендештерибизден жарыя кылат элем. Ошол мечитке келип шам намазын жамаат менен чогуу окуп, андан соң ифтардан ооз тийип, ошол Рамазандын даамдык, руханий дагы берекесинен пайдалануусун биз кулактандырып кетер элек. Ал эми дагы бир сурообуз, бул Мыктыбек ажеке, сизге бир суроону бере кетели. Ушул орозодо 30 күн долбоору канча жылдан бери чыгып келе жатат? Жана ушул долбоордун өтүмүшүнө биз бир өзүңүздү сар эсеп салсаңыз, кандай учурларды баштан өткөрдүңүздөр? Орозодо 30 күн деген долбоор 2006
2006 жылдан бері чыгып келатат. 2005 жылы революция болду. 2005 жылы ушу биз мамлекеттик телевидение чакырылдык. Ошол кезде ажыке Бейшенбек Бекешев орун басар болуп турган кез. Анан Кыяз Молдокасымов биздин белгилүү тарыхчагабыз бар, ал киши жетекчи болуп турган кез. Мен ошол сунушту киргизсем, Кудай жалгап макул дейишти. Анан ал жылдары экранга расмий түрдө диний көрсөтүүлөрдүн чыгуусу өтө мындай бир жапайы көрүнүш эле да. Кандай мындай жапайы дегеним кандай? Али адамдар көнелек бир көрүнүш эле. Мен эсимде алгачкы 2 жылын биз акча төлөгөнбүз. Ошо элден акча чогултканбыз, кадимкидей эле. Таксисттер акча алып келип берген, тиги бу үйдөн энелер акча чогултуп, пенсионерлер берип ушу төлөгөнбүз ошону. Түзүгө эле чоң акча болгон. Анан ошо биринчи КТР. Андан кийин КТРга башка жетекчилер келди. Тилекке каршы бул долбоор дароо жабылды. Бирок биз чыкпай койгон жокпуз. Кийин жана Марва ТВда чыктык 1-2 жыл. Ал жерден өттүк. Мен кече жакында эле ушу архивтерди карасам, Кыргызстанда баш көтөрүп жүргөн биздин алымдарыбыздын, биздин ушу алдыңкыларыбыздын дээрлик бардык ушу долбоордо чыгыптыр. Раматолог Мураталы ажы 2006 жылы чыгыптыр бизден. Бар экен ошо кишинин сүйлөгөндөрү бар экен. Ушул андан бери ар түрдүү учурлар болду. Бир жылдай чыкпай калды менимче. Анан кайрадан аралжы ушул жерде жана азыр айтып кеттиңиз. Ушул долбоордон көптөгөн кыргыздын таанымал аттуу баштуу инсандары чыкты деп. Чындыгында бул сиздин көчөкү мага айткан сунушуңуз мен үчүн абдан күттүүсүз болду. Бул мен үчүн алгачкы түз эфир алып баруучулук милдет жоопкерчиликти алгандыктан абдан сүрдөп турам. Мени көрүп аткан көрөрмандарыбыз туура түшүнөт го деп ойлойм. Дагы бул жерде сиздин эми ошол көптөгөн биздин мекендештерибиз менен таанымал инсандар менен иштешиптирсиз. Чындыгында бул көрсөтүүгө конокторду алып келүүнүн өзү деле бир чоң жоопкерчилик, татаалыш экен. Ошол сиз менен кызматташып жүргөн агаларыбызга, эжелерибизге, байкелерибизге дагы ушул көрсөтүүгө келип берүү үчүн бир өзүңүздүн бир айтар сөзүңүз болсо керек. Муну мындай да, Акылбек, бул чындыгында чоң эрдик. Бул биздин молдокелерибиз бардыгы тарабиде болот. Мына ушул проблема. Бардыгы Рамазанды күтөт. Бардыгы Рамазанда пайдаланып калгысы келет. Анан элестет 10 күн таравихте туруп, 11-чи күнү дагы бир окуйын деп атат. Анан бияка келип бер дейш, билбейм, аябай оор да. Анан келип бергендерине мен аябай ыраазы болом. Чындыгында сураныш керек, суранабыз. Акылбек үйүнө барып кызматын кылыш керек, эшигин шыпырыш керек, шыпыр деди, отунун жарыш керек. Тамаша, бирок алхамдулилля. Ушу ибадатында ушу курмандык кылып келип берген дамылдар бар. Келип берет дайым. Эмне болсо да элге чыгып, биз айтабыз да, мына 30 күн бою эл телевизорду койсо бир орозонун шааны болуп туруш керек да. Экрандан бир орозонун жыты келип туруш керек. Мына ошону түшүнгөн ажекелерибиз келет, алхамдулилла. Анан эми келбегендерине таарыныш болбойт. Мен ойлойм, эң алдыңкы каймактар дайым келет. Мен ушуну, менде мисалы ажекенин бир 3 жылдык, 4 жылдык архиви бар да. Жыл сайын мындай көрсө өзгөргөндөрү көрүнүп турат да адамдардын. Биздеги орозонун динамикасы өзгөргөнү көрүнүп турат. Адамдардын маанайы башында чыгып сүйлөгөндөгү менен былтыркы чыгып сүйлөгөн асман менен жердей. Биздин алымдарыбыздын экранда отурганы, сүйлөгөн сөзүнүн мааниси. Койчу бул биздеги мындай диний акыбалдын өзгөрүүсүн көрсөтүп коет экен жыл сайын. Мен өзүмө да бул мындай бир илимий изилдөөгө негизде жыл сайын темалардын, берилген жооптордун, ошо дин алымдарыбыздын мамлекеттик ишмерлери чакырылып атпайбы? Мамлекеттик ишмерлеринде дин маселесиндеги олуттуулугу жыл сайын өзгөргөнү байкалып турат. Бурда мына суроону берип эле коесузбу деп суранчу эле да. Азыр мен былтыркы ошо оразада 30 күндө Акылбек чакырылган мамлекеттик кызматкерлер ажекелер менен молдокелер менен тең тайлаш жооп берип атат. Бул эмне десе, мамлекеттик кызматкерлердин дин маселесинде олуттуулугу башталганын айтып атат.
Ушул суроого улай кайрадан өзүбүздүн негизги темабызга кайта турган болсок, Рамазан айы биз куттуу, берекелүү ай дейбиз, Рамазан айын мугалим дейбиз. Сиз эми көп жылдан бери дин тармагында иштеп жүргөн устаз катары, алым катары айтсаңыз, Рамазан кыргыз коомчулугуна эмне берди? Кандай өзгөрүүлөрдү байкадык? Ооба, орозо чындыгында аябай чоң таасирин калтырды десек болот. Азыр Ажеке деле айтып өттү, бул өзгөрүү аябай чоң. Азыр биздин мурда ошо жаш кезибизде мектепте окуп жүргөндө орозо кармаганыбыз менен жылдар өтүп, азыркы учурдагыны салыштыра турган болсок, чындыгында эң азыркы учурда бул жаштардын көбүрөөк жумаларга келип, анан таравих намаздарга келип, орозо кармагандары, дээрлик кээде көпчүлүк намаз окубагандар бул орозо айында орозо кармап, андан кийин ошо таравихке келип дагы жүрүшөт да. Бул болсо дагы жылдан жылга өсүү болуп атат. Негизинен бир ыймандуулук аябай жакшы экен. Биздин айтсак болочу, ыймандуулук жагына, адеп ахлак жагына, багы элдеги бир ынтымак, тынчтыкка, биримдикке болгон таасирлери чынында аябай көп болуп атат. Бирок ошону менен биргеликте динге каршы дагы башка иштер болуп атат, бирок аны менен салыштырмалуу бул пайгамбарыбыздын учурунда да болгон, бул кыяматка чейин боло берет. Бирок ошондой болсо дагы негизинен биз айта алабыз, бул аябай адамдардын жан дүйнөсүнө, алардын ыймандуулугуна чоң бир таасирин калтырып атат деп айта алабыз да. Дагы бир өтө бир маанилүү нерсе бар. Биз окуп жүргөн мезгилдерде деле, алымдарыбыздын, устаздарыбыздын баяндарын укканыбызда деле, Рамазан тууралуу гезиттердеги, журналдардагы макалаларды окуганыбызда деле, Рамазан бул 11 айдын султаны деген бир сүйлөм, деген бир терең, өтө бир мухиттей чалкыган бир маанини камтыган сүйлөм айтылып келет да. Мына ошол Рамазандын 11 айдын султаны деп айтып атабыз. Ушунун султандыгы эмнеде? Бул өзгөчөлүгү эмнеде Рамазан айдын башка айларга салыштырмалуу айтканда? Эми орозо айыны биз ошол султаны 12 айдын дейбиз, берекелүү дейбиз, куттуу дейбиз. Мына ошол берекенин дагы бул жерде мааниси бар да. Жөнөкөй учурда биз нафил амал аткарсак ошого жараша сооп алабыз. А бирок орозонун султандыгы бир нафил амалга бизге Алла Таала парздын соогун берет. Ал эми бир парзга 70 парздын соогун берет экен. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ушундай силерге жакшы бир мубарак куттуу ай келатат. Бул айда бардык бейиштин эшиктери ачылат, тозоктун эшиктери жабылат, бардык шайтандар кишенделет дейт. Мына ушул жагынан дагы пайгамбардын сөзү менен ар бир мусулман адамга, түшүнгөн адамга эң бир олжолуу, пайдалуу соопка колдоно турган айлардын бири болуп эсептелинет. Демек биз кайсы бир эч бир кандай иш кылбайлы, демек анын сообу эселеп берилип тургандыгы. Андан кийин бир адам орозо кармап 2 соопту алгым келет десе, ал орозо учурунда ифтарлык берсин дейт. Демек ошол ифтарлык берет, анын ифтарлыкка келгендердин берип аткандын сообудан эч бир кемибейт дейт. Мунда дагы сооптордун көптүгү берекелүү болуп өсүп атканы мына ошол орозо айынын, Рамазан айынын ошол бардык 12 айдын султаны деп аталып калганынын дагы бир себептери, мындан дагы башка алымдарыбыз айткан себептер дагы көп болушу мүмкүн. Рахмат. Бүгүнкү күндө биздин экрандын маңдайында угуп жаткан мекендештерибиздин арасынан жаңыдан гана биринчи жолу орозо кармаган мекендештерибиз бар. Мына ошол мекендештерибизге, кичинекей балдарыбызга ушул көгүлтүр экрандын астынан ассаламу алейкум, жаңы орозо кармаган мени сүйүктүү мекендештерим деп мен аларга салам айтам. Кандай гана бактылуулук, ошол орозону алгачкы кармаган учур адамдын эч качан эсинен кетпейт. Ал учур ошончолук эгерде чөйрөсүнүн таасири, чөйрөсүнүн колдоосу болсо, ал адамдын ошол орозосу өмүрү бою кармоосуна көптөгөн түрткү болот. Ажеке, сиз ошол айтсаңыз, сиздин алгачкы жолу кармаган орозоңуз эсиңиздеби? Эсимде бар, албетте. Мен бир орозо эсимде, ал ошо бир жылдар болгон экен. Жолдо баратсам, мен атым чыгып, таанымал эле болуп калган кез.
Бек Борбиев деген ырчы бар. Өтө таланттуу, жакшы көргөн, биздин ошо аттын кашкасындай. Борончу Кудайбергенов деген бар. Дагы бир-эки артисттер Рагирде Ырысбек Акматбаев деген агабыз тирүү болчу. Ошолар менен байланышкан бир окуя менин эсимде. Мен ушу жолдо кетип атсам, Бек келип калды машинасы менен. Каяка дейт, үйгө дедим. Десем, отур дейт, аны отурдук. Бир жака барайынбы сени дейт. Каяка десем, мындай сонун адамдар бар жака барайынбы сени деди. Мейли баралы дедим. Борбордук мечитке алып келди. Борбордук мечитке кирсе, элдер намаз окуп атыр. Алдыңкы бир 4 катарда адамдар турат. Мен ошондо биринчи жолу Ырысбек Акматбаевди көрдүм. Анан борончу турат катарда, эки жактан барадым. Анан Бек дагы туруп намазда турат. Мен да намаз окуйм. Эмне келдик буяка десем, бул тарай намаз болот, таравих намазы болот дейт. Ал эмне намаз десем, сен орозо кармадыңбы дейт. Азыр орозобу дедим. Ооба. Сен орозону билбей калдыңбы киргенин дейт. Ошо мен биринчи жолу али намаз жөнүндө эч нерседен түшүнүгү жок кезде ошо Бек Борбиев таравих намазында турган. Ошо борончу таравих намазында мен көргөм ошондо. Бирок чындыгында алдында бир 7-8 катар адам окуп аткан экен ошондо. Бирок кийинки жолу мен сөзсүз кармадым ошондон кийин. Аябай уялдым. Мен маселе эмне деп? Мен аябай уялдым. Бектин бир сөзү мага аябай таасир берди. Сени сонун адамдар бар жака барайынбы деген сөзү. Ошондо сонун адамдар болгон 7 катар турган экен. Азыр алхамдулилла канча сап, канча эсептеш эмес. Мен эсимде ошо биринчи мен орозом менче ошондо башталды да, аябай катуу. Мен орозо бала кезде карманчубуз эмес. Орозо карманчубуз бала кезде айылда. Мен билем мектепте кыйнап жүрүп оозубузду ачырат эле. Бирок мына шаарга келгенден кийин ушу шаардын жашоосу телевидение деп жүрүп, мен орозо ай киргенин билбей калыптырбыз, карабайсыз. Мен үчүн мен аябай уялгам да ошондо эсимде. Азике эми ушул дагы орозонун фазилеттери тууралуу мекендештерибизге дагы айтар сөзүңүз, айтар насааттарыңыз болсо, бизди экран башында карап отурган мекендештерибизге орозонун маани, маңызы, тереңдиги, пайдалары тууралуу кеп козой берсеңиз. Эми чындыгында орозонун фазилети аябай көп. Биз мына ошол орозодон эң бир пайда ала турган нерсесинен баштай турган болсок, бул Алла Таала Бакара сүрөсүндө эле ачыктап айтып келет: "Я юхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун" дейт. Ыймандуулар дейт. Мына ошол мурдагы коомдорго орозо парз болгон сыяктуу, силерге дагы орозо кармоо парз болду дейт. Эми ошо орозо кармоонун парз болуунун натыйжасы эмне деген сурооту болгондо Алла Таала жооп берип атат: "Лааллакум таттакун" дейт. Силер такыба болууңар үчүн дейт. Такыбалык деген эмне дегенде биздин алымдарыбыз айтат, арамдан алыс болуу экен. Жөнөкөй сөз менен айтканда, арамдан алыс болуу, адалга жакын болуу. Демек, орозо туткан адамга эң бир пайда ала турган болсо, бул такыбалык, бул Алладан коркуу. Алладан корккон адам бул арам иш кылбайт экен. Алладан корккон адам бул коррупцияга барбайт дегендей. Алладан корккон адам таразадан алдабайт. Алладан корккон адам бирөөдү сатпайт, же бирөөдүн малына кол салбайт, бирөөдү гыйбаттабайт. Демек, биз орозодон эң бир пайда ала турган нерсебиз мына ушул жак болуш керек. Экинчи, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай деп айтат: "Мен сома яуман фи сабилилла" дейт. Ким бир күн Алла үчүн орозо кармаса дейт, бул жөнөкөй эле орозону айтып атат. Бул жанагындай парзды да айткан жок. Ким Алла үчүн чын ихлас менен, чын көңүл менен бир күн орозо кармаган болсо, ба'адаллаху важхаху сабина харифан минан нар дейт. Аллах субханаху ва таала ошол адамдын жүзүн 70 жыл тозоктон алыс кылат дейт. Биздин жарым күнүбүз эле Алланын алдында 500 жыл деп эсептелинет. Ал эми бир күнүбүз 1000 жыл. Демек, мындайча айтканда, бул адамдын жүзү такыр тозокту көрбөйт деген сөз. Ал эми ушул эле маанини биз парз кылып тутуп аткан болсок, пайгамбар айтат: "Ман сома рамадана иманан ва ихтисабан" Ким орозо айын чын ихлас менен Алладан соуп болот, парз болот деп туткан болсо,
анын өткөн күнөөлөрүн баардыгын Алла Таала кечирет дейт. Ваман қама рамадана иманан ва ихтисабан. Ким орозо учурунда таравих намазын чын ихлас менен Алладан сооп болот деп туткан болсо, ошол экөөнүн күнөөлөрүн Аллах субханаху ва таала өткөндөрүн кечирет дейт. Мындайча айтканда, биздин бул дүйнөдөгү жашообуз Алланын ыраазычылыгы болгондон кийин, Алланын ыраазычылыгына жетүү, арамдан алыс болуп, Алланын буйругун аткарууда болсо, демек ошол Алланын парз буйругун аткарып, биздин күнөөлөрүбүз кечирилип аткан болсо, мен ойлойм, бул пендеге мындан чоң бир сыйлык болбосо керек. Мына ошондуктан ушул айды биз олжолуу, соопка көп, эң негизгиси бул Куран айы деп айтылат. Куранда шахру рамадан аллази унзила фихи Куран дейт. Орозо айында Куран түштү дейт. Демек, биздин алымдарыбыз дайыма көбүнчө ошол орозодо Куранга басым жасайт дагы, биз келиңиздер Куран окуганды үйрөнүшүбүз керек. Кээде биз айтып калабыз, жок дегенде бир күндө бир тамга үйрөнсө, 28 тамга бар араб тилинде. Болбоду дегенде, орозо айында араб тамгасын жаттап билип калат экен да. Мына ошондуктан Куран айы болгондуктан берекелүү ай, күнөөлөрдүн кечирүүсү, Алланын рахматына жетүү, тозоктон адамдын кутулта турган ай болгондуктан өтө фазилеттери көп. Мына ошол айда көптөгөн сооптуу жана ибадаттарды кылып калганыбыз бул ар бир момун мусулман үчүн милдеттүү эле болуп калат. Рахмат. Мыктыбек ажыке, журналистика негизи бул коомдук институт болуп саналат. Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары кыргыз коомчулугунун муктаждыгын, мындайча айтканда, ушу Рамазанды чагылдыруу, толук кандуу коом талап кылганчалык деңгээлде чагылдырууда коомдун талабын канааттандырып жатабы? Буга дагы эгер канааттандыруусу үчүн коомдун талабын эмнелер жасалышы керек? Бул аябай оор суроо, бирок кызыктуу суроо. Биз катар жылдар бою ушунун үстүндө иштедик, ошонун үстүндө мындай ой жүгүрттүк. Коомдук талап деп атпайбызбы Акылбек? Талап барбы дейги өзү. Маселе ушунда. Талап дегенде мен мындай түшүнөм да, жана бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Талап кадимки талап кылуу. Жөн эле каалоо эмес. Бизде коомдук каалоо бар. Элдер каалайт, бирок талап кылбайт. Бул эки башка нерсе. Талап кылуу бул кадимкидей кайрылуу да, бизге көрсөткүлө, бизге ушул нерсе керек. Эми бул жерде бир маселе бар. Бардыгы эле кайрылганды биле бербейт. Каяка айтарын да биле бербейт, кимге айтарын да биле бербейт. Анын үстүнө биздин депутаттарыбыз шайлоодо гана келип кетет, андан кийин аларды ким көрдү, ким жок. Ошон үчүн коомдук талапты уюштуруу институттары жок. Так, мен буга мындай ишеним менен айтам, Рамазан айларында, андан тышкары учурда да биздин элдин бир 70-80% диний маалыматты каалайт. Муктаждык дагы бар. Бирок мамлекеттик система биз светтик болгондуктан бир диний маселени сүңгүп берүүнүн өзүнөн да мындай саясий эркти талап кылат экен да, буга саясий эрк керек. Чын телевидениянын жетекчиси эркек болуш керек, муну бериш үчүн, кечирип коюн. Мындай келтирип, мен элим мусулман, мен алхамдулилла мусулман, мына эмне кылсаңар ошо кыла, 30 күн мен көрсөтөм деген эркек болуш керек, мындай айтканда да. Анан бул эмне дейт, бул эмне дейт деп отурса, коомдук каалоо муктаждыкка көтөрүлбөйт. Экинчи бир маселе бар. Бүгүн өз телевидение өз актуалдуулугу кете баштады, тилекке каршы. Бүт социалдык желе элей баштады. Адамдар баягы муктаждыгын социалдык желеден эле таап алып атат да. Ошондуктан, бирок бул да аябай коркунучтуу маселе бар. Социалдык желе бул башкарылбаган кубулуштардын дүнүйөсү. Мамлекеттик телевидение бул башкарыла турган мындай институт. Ошондуктан адамдарды бар бир желедеги туткундан чыгарышка мамлекеттик телеканалдар милдеттүү. Бирок мен ойлойм, бара-бара бул нерсе жөнгө салынат го. Менимче азыр биздин мамлекетибизде буга мындай бир мүмкүнчүлүк деле болбой атат да. Саясий акциялар биринин артынан бири келип, анын динге маани берилүүчү, динге маани бере турган институттар бул маселеде балким мындай бир чабалдык кылып атабы, билбейм. Бул өзүнүн нугу менен өзү кетип аткан иш болуп калды да, ушундай айтыш керек. Бүгүнкү күндө биздин ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы
Анда эми бир өткөндө бир мекендешибизден уктум бул нерсени. Ошондон улам менде бир ой пайда болду. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жаңырган ар бир жылга белгилүү бир теманы коюп, ошонун алкагында семинарлар, конференциялар, массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иштешип, мисалы үчүн бир жыл ысырапкорчулук, бир жыл сүткорлук, ушундай коомдогу деги эле коомдогу эмес, ар бир инсандын ички дүйнөсүндөгү терс сапаттар менен күрөшүү боюнча бир пландар барбы муфтиятта? Кыскача айтсаңыз ушул боюнча. Ооба, негизи эле Кыргызстан мусулмандар диний башкарма жыл сайын өзүнүн планын түзөт. Мына ошол негизги биздин планыбыз 3 багытта түзүлөт. Биринчиси мына ошол мамлекеттин багытындагы нукта план түзүлөт. Мисалы, акыркы 2014 жылы концепциялар иштелди, ошону ишке ашыруу жактары, жыл сайын маданият жылы болду, тарых, азазы сан ариптештирүү. Мына ошол жактан дагы артта калбастан, ошол нуктадагы биздин өзүбүздүн түзгөн пландарыбыз бар. Экинчиси биздин алымдар кеңешибиздин тапшырмаларынын негизинде пландар бар. Үчүнчүсү өзүбүздүн диний башкарманын уставдык негизинде түзүлгөн пландардын негизинде иш алып барабыз. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, урматтуу биздин катышуучулар. Бүгүнкү эфирдин көркүнө чыгардыңыздар. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бул мен үчүн дагы жаңы башталыш болгондуктан бир аз толкунданып атат. Муну ар бир көрөрманыбыз түшүнүү менен кабыл алат деп ишенемин. Эртең кайрадан ушул саатта куттуу Рамазандын кечинде сиздердин ар бириңиздердин үйүңүздөрдө конокко болмокчубуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.